Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда айыл чарба багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Урматтуу кыргызстандыктар, дыйкандар жана фермерлер, жаздын бир күнү бир жылга тете деген накыл сөз талай иштердин маанилүүлүгүн так-таасын туюнтары талашсыз. Жаз жарышты убакытты текке кетирбей, жабыла жер айдоого өткөн эмгекчилерибиз да бул сөздүн маанисин жакшы билет. Жазгы талай иштердин ойдогудой өтүшү сөзсүз түрдө каражат жумшоо менен коштолору турган иш. Мамлекет дыйкандарыбызга колдон келишинче кол кабыш кылып, арзан насыяларды берип баштадык. Жакындан бери 3 жылдык мөөнөт менен 6% насыя ала баштадыңыздар. Бул насыяларды Айыл банк, КРСК жана Керемет банк өкмөттүк банктар аркылуу берип жатабыз. Жалпысынан айыл чарба багытына арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Жакындан бери үрөөндүн алды келе баштады. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөөн сатылып алынды. Бул үрөөндөр мурда карызы бары жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилип жатат. Дагы бир баса белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар ардын эле. Жер айдоого алынган насыяга той берем, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураңычы, эми андай кылбастан 1-2, 2-ни 3 кылып алганга жетишсеңиздер болот эле. Алмайдын бермеyi бар дегенде, алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпаңыздар. Быйыл дыйкандардын бир бөлүгү алса, кийинки жылы экинчи бөлүгү, аркы жылы үчүнчү бөлүгү насыя алуусуна шарт түзүп беришибиз керек. Бул акчаларга завод, фабрикаларды куралы деген сунуштар болду. Бирок завод, фабрикаларды ишке киргизүү үчүн 3-4 жыл убакыт керек болот. Ошондуктан былтыркы таза кирешени дыйкандар менен фермерлерге берели деген чечим кабыл алдык. Себеби сиздер быйыл мол түшүм алып, тамак аш коопсуздугуна салым кошушуңуздар керек. Биринчи кезекте элдин курсагы тоюш керек жана тамак аш коопсуздугу камсыз болуш керек. Алган түшүмдөр сатылбай калбайт. Өкмөт тараптан ар тараптуу жардам берилет. Ал эми завод, фабрикаларды курганга Кудай буйрса быйылкы кирешелерибизди жумшайбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай колдоп, күч-кубат берип түшүмүңөр мол болсун. Баткен облусунун эң негизги артыкчылыктары катары анын транзиттик потенциалы саналат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунун Баткен шаарында өткөн Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында билдирди. Көчмө жыйындын жүрүшүндө аймакты мындан ары өнүктүрүү, атап айтканда инфраструктураны жана жолдорду жакшыртуу, жарандарды, анын ичинде чектеш аймактардагы тургундарды социалдык жактан камсыздоо жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү, инвестициялардын киришине шарттарды түзүү маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, Баткен облусу стратегиялык аймак болуп саналат. Баткен облусунун негизги артыкчылыктары катары анын транзиттик потенциалы саналат. Баткендин транспорттук коридорлору келечекте Баткен району үчүн эле эмес, Кыргызстан үчүн кызмат кылат, өнүгүүнүн коридорлору болот деп белгиледи Министрлер кабинетинин башчысы. Ал кошумчалагандай, Баткен облусунун Фергана өрөөнү жана Кытай Эл Республикасы ортосундагы транзиттик коридор болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Тийиштүү шарттарды түзүү, фитосанитардык лабораторияларды ишке берсек, Меркештам өткөрүү пункт аркылуу коңшу Кытайга сапаттуу жана экологиялык жактан таза продукцияларды экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кызылкыя шаары Борбор Азия менен Кытайдын ортосундагы ири аймактык соода түйүнүнө айланат. Баткен жана Исфана аэропорттору эл аралык макам алат. Лейлек эркин экономикалык аймагы пландалгандай иштейт, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоону жыйынтыктоо Министрлер кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыт болуп саналаарын белгиледи. Чек ара инфраструктурасы жакшыртылып, жаңы заставалар курулат. Баткен облусун өнүктүрүү боюнча пландар чоң жана биз аларды ишке ашыруу үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров. Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери 9 Тородогу кар көчкү түшкөн аймакта кызмат өтөөдө. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 14 февралында балыкчы Жалал Абад автоунаа жолунун 334 жана 340 чакырымдарында чоң көлөмдөгү кар көчкү түшүп, жол куруп жаткан ишканага тиешелүү жол тазалоочу техникаларды айдоочулар менен кошо басып калган. Азыркы учурда кар көчкүнүн астында калган 44-43 35 жаштагы 3 Кытай жана 24 жаштагы 1 кыргыз жаранын издөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кар көчкү түшкөн аймакка чейин туннелдин түштүк тарабына пост уюштурулуп, 10 милиция кызматкери нөөмөт менен кызмат өтөөдө. Пост аркылуу атайын техникалар, куткаруучулар жана ыктыярдуу элдик кошуундан бөтөн адамдардын туннель тарап өтүүсүнө бөгөт коюлган. Кар көчкү түшкөн аймакка өтүүнү каалаган жарандарга жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле милиция кызматкерлери жол куруп жаткан Кытай жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууда. Азыркы учурда кар көчкү астында калган жарандарды издөө иштери улантылууда. Ал эми өзгөчө кырдаалдар
министрлигине караштуу гидрометеорология кызматынын адистеринин маалыматы боюнча болжол менен кар 1,5 миллион куб метрди түзөт. Издөө иштери жүргүзүлүп жаткан аймакта кар көчкү түшүү коркунучу дагы деле сакталууда. Ага карабастан куткаруучулар бүгүнкү күндө 20-30 метрге чейин тереңдиктеги карды казып, издөө ишин улантууда. Ошондой эле техникалардын жардамында унаа жолдун 330-331 чакырым аралыктарында жалпы 7500 куб метр кар көчкү тазаланган. 21 февралга чейин болжол менен жалпы 178.300 куб метр кар көчкү тазаланды. Жалал Абад облусунун Сузак жана Тоғыз Тороо райондорунун аймагына 4-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бүгүн 22 февралда билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев Кадамжай районунун Жаш Тилек айылындагы Жаш Тилек толук эмес орто мектебине иш сапары менен барды. Иш сапарынын алкагында билим берүү министри аталган орто мектептин жанындагы курулушу токтоп калган мектептердин курулушу менен таанышып чыкты. Алмаз Бейшеналиев имараттын абалы менен таанышып чыккан соң курулуш иштерин жандандыруу керектигин билдирип, анын жүрүшүн такыр көзөмөлүнө алууну убадалаган. Жергиликтүү тургундардын маалыматына таянсак, аталган мектеп 100 орундуу. Учурда бул мектепте 600 окуучу 3 сменде окуп жатат. Мектептин жанына 2013 жылы жаңы мектептин курулуш иши башталып, бирок токтоп калган. Министрлер кабинети тарабынан Кыргызстанда минералдык жер семирткичтерди Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Бул чечим жазгы талаа жумуштардын мезгилинде ата мекендик айыл чарбаны минералдык жер семирткичтер менен өз убагында жана толук көлөмдө камсыздоого багытталган. Убактылуу тыюу салуу 6 айлык мөөнөткө киргизилди. Ысык көлдө алдамчылыкка шектелип, жергиликтүү тургун кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, февраль айынын башында Каракол шаардык милициясына Ак Суу, Жети Өгүз райондорунун жана Каракол шаарынын 3 тургуну арыз менен кайрылып, 2019-жылы Нурлан аттуу жаран Кумтөр ишканасына жумушка орноштуруп берем деп акча каражатын алып, бүгүнкү күнгө чейин жумушка да орноштурбай, акча каражаттарын да кайтарбай жатканын билдиришкен. Жалпы материалдык чыгым 365 миң сомду түзгөн. Аталган арыздар Каракол шаардык милициясына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында шаардык милициянын кылмыш иликтөө кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жарандын өздүгү аныкталып, колго түшүрүлдү. Ал Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын 35 жаштагы тургуну болуп чыкты жана алгачкы жүргүзүлгөн суракта күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Андан кийин жүргүзүлгөн тергөө амалдарынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жарандагы алдамчылыктын 9 учуруна катыштыгы бар экендиги аныкталган. Бардык аныкталган учурлар боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Шаардык соттун чечими менен шектүүгө карата 1 айга камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Тергөө амалдары уланууда. Баскандан кийин бул жака суроо коебуз. Кубаныч Сүйүнбай уулу Чек Абад айыл өкмөтүнүн демилгерүү жаштардын лидери. Жаштар борборунда компьютер боюнча окутуучу. Ийрим жетекчи катары 1 жылга жетпеген убакыттан бери жаштардын башын бириктирип, өзүнүн үстүнөн иштеген лидерлер менен компьютердик сабатсыздыкты жоюунун үстүндө иш алып барат. Эми биз бул жаштар борборунда биринчи курс ачып атканда биз ойлогонбуз, программирование, Python, веб дизайн, фронтенд же бэкенд боюнча ачсак экен деген ой болду. Бирок биздин айылда жашап жүргөн, мал багып, кой багып жүргөн адамдарга ал кызыксыз, анан пайдасыз болот да. Ошого бул адамдардын сабаттуулугун күчөтүш үчүн биз биринчи деңгээлде ушул компьютер сабаттуулук деп койдук. Курстун аталышын деле ушинтип койдук. Бул жерде биринчи келген адамдар каалаган жаштан 6-класстан 60 жашка чейинки адамдар келе берет. Ошентип жарыя бергенбиз. Ошол курста компьютер нөлдөн баштап эми вообще көрбөгөндөр деле бар бул жерде. Эми үйрөнүп келе аткан адамдар бар. Ошолорго үйрөтүп атабыз ошол компьютердик курсту. Бул жайга чогулгандар өздөрү жашаган айылдын көйгөйлөрүн жакшы билишет. Андыктан аларды чечүүнүн жолдорун чогуу издеп, жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешип, жергиликтүү калкка пайда алып келүүнү көздөшүүдө. Жана ошондой эле өздөрү тандап алган багыттар боюнча билимин өркүндөшүүдө. Бул жаштар борборунда бизде английский, русский курстар, компьютердик курстар болот. Ар бирине биз кызыгып, досторубуздан тартып, өзүбүз да катышып көрөбүз. Азырынча мен компьютердик курсту окуп жатамын. Өзүм бул агайдан сабак алып, себеби компьютерди үйрөнүү азыркы заман талабы. Ар баскан сайыныбыз технология өнүгүп атат. Биздин технология биздин 3-чү бутубуз, 3-чү колубуз. Ошондуктан технологияны үйрөнүш бул заман талабы болгондуктан өзүбүз дагы үйрөнүп, башка досторубуз дагы үйрөнүүгө чакырып атабыз.
Көп улуттун өкүлдөрү жашаган Чек Абад айыл аймагынын Кочубаев айылында жаштар борбору өз ишин улантууда. Бул борбор коомдун социалдык, экономикалык жана коомдук турмушуна жаштарды кеңири тартуу максатында жаштар иштери, дине тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин тиешелүү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен тыгыз кызматташуу аркылуу астында ачылган 10 борбордун бири. Компьютерлик сабаттуулук боюнча 10 балабыз, орус тили боюнча 6 балабыз окуп билимин ашырышууда. Ошондой эле бизде атайын жумуш топ түзүлгөн жаштар борборунда. Жумуш топ менен биргелешип ушу жаштарга тиешелүү ар кандай маселелер боюнча чогулуштарды уюштуруп атабыз. Биргелешип проекттерди жазып, бүгүнкү күндө Агахан жана Idea фонддоруна долбоор жазып, $2,500 утуп алдык. Бул долбоор ушул жаштар борборунун арка жагына спорт аянтча кылуу боюнча болгон. Азыркы күндө экинчи долбоорубуз резервде турат. Жаштар борборлорунда жергиликтүү жаштардын демилгелүү топтору иштеп, алар жаштарды өнүктүрүү боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен жаштарды биргеликте иштеп чыккан пландардын иш жүзүнө ашырууга көмөк көрсөтүшөт. Демилгелүү жаштардын топтору областагы приоритеттүү жаштар саясатынын максаттарын ишке ашырууга жергиликтүү өзүн башкаруу органдары менен жаштардын алакасын камсыздайт. Бул ирет жаштарга терроризмдин алдын алууга багытталган иш-чара өттү. Биз азыркы эң көйгөйлүү маселе болуп аткан терроризм, экстремизм, радикалдашуу процессинде жаштар там ошолорго мындай кирип кетип аткандардын күбө болгондуктан биз ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Азыркы күндө ошол милиция менен биргеликте иш аткарып атабыз. Негизинен жаштардын бул экстремизм менен терроризмге эң көп кирип кеткен факт эмелери там ушул интернет аймагындагы багы социалдык желелерден туура эмес диний маалыматтарды алып ошолорду колдонуп атып кирип кеткен учурлар көп кездешип атат да. Ал жаштарда негизинен ал боюнча маалыматтын жоктугунан болуп атат. Ошол боюнча биз ушундай түшүндүрүү профилактика иш-чараларды тынбай байма-бай өткөрүп атабыз. Чек Абад айыл өкмөтүндөгү жаштар борбору жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик жаштар саясатын, коомчулуктун социалдык программаларын ишке ашырууга жана чечим кабыл алуу процесстерине жаштардын катышуусун камсыздоо багытында түзүлгөн. Ошондой эле алардын демилгелерин ишке ашырууга көмөктөшөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.